Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Бүгүн 9-сентябрь Кыргыз Республикасынын эл артисти Динара Акулова өзүнүн жеке концертин тартуулоо алдында турат. Өзүңүздөр көргөндөй бардык коноктор кирип башташты. Демек, бир нече мүнөттөн кийин концерт башталат. Албетте бүгүнкү концертке шоу чөйрөсүнүн бардык өкүлдөрү чакырылган. Аны менен биргеликте өзгөчө шоу программа даярдалган. Эсиңиздерге сала кетсек, эртең 10-сентябрь Динара Акулованын туулган күнү. Демек, бүгүн кызыктуу сюрприздер дагы болушу мүмкүн. Андыктан бизден алыстабаңыздар, кызыктын баары алдыда. Бүгүнкү концертти сиз алып барат экенсиз. Туулган күндө белек кылып атасызбы же канча акчага чыгып атасыз? Туулган күнгө белек кимдин туулган күнүнө? Динара эженин туулган. Бүгүн Динара эжекемди колдоп көргөздүк. Биз үчүн бул чоң сыймык. Анткени кыргыздын легендарлуу инсаны бир алайдын тоосунда чоңойгон жаш жигитке Санжар концертин алып барып бер керегиң тип атат деп айткан эле биз үчүн бул 1000 эсе акчадан дагы тете. Ошондуктан бүгүн колдон келишинче кызматыбызды кылып жаткан кезибиз. Динара Акулова бийчилер менен сахнага чыгып, өзүнүн жагымдуу чыгармаларын аткарып, концертти ачып берди. Динара Акулова. Андан соң сахнага кызы Маликадина кучак толуу гүл менен чыгып, апасына ыраазычылыгын билдирип, ырырдап, кичинекей небереси тайнесине гүл сунуп, куттукташты. Жаңы переходин на O395+ OTV тарифтик планын кошуп алабыз. Күн менен түнгө бөлбөстөн 30 гигабайт интернет. Башка операторлорго кырсыз чалууларга 15 мүнөт. Instagram, WhatsApp жана Telegram үчүн интернет топтом. Жана албетте акысыз OTV мобилдик телевидениясы. Мой О тиркемесинде кошуп алыңыз. Бир жолу дароо 4 жума үчүн төлөйбүз. Кызматтардын толук топтому. Пайдалуу, ыңгайлуу. Переходи на О. Сага керектүү нерселердин баары. Бүгүн Динара эжекебиздин жакшылыгы менен, кубанычы менен тең бөлүшкөнү Султан мырза да келип калыптыр. Чыгармачылык кандай болуп атат? Сиз качан ушундай жеке концертиңизди бересиз? Мен ушул бир 3 ай мурун даярданган болчук. Жандуу концерт беребиз деп аябай даярданып, анан концертный залдар жабып салганына байланыштуу биз койбой калганбыз. Мынакей жаңы ачылып, мынакей биздин улуу эжекелерибиз, байкелерибиз концерт коюп атат сүйүндүрүп. Кудай буйруса, ошол кишилердин артынан коюп каларбыз, Аллах буйруса. Бүгүн ушул Динара эжебиздин концерти жакшы өтсүн, эң негизгиси. Ар дайым бул кишилердин ырлары менен чоңоюп десек болот. Кичинекей кезибизден бери угуп, арноо концерттен көрүп, чоңойгонбуз. Анан мынакей бүгүнкү күндө эми баарыбыз кесиптеш болуп, бирге концерт коюп, жакшы нерселер болуп атат. Мен бул нерсеге сүйүнөм. Ушундай жакшы адамдардын жанында баягы ырдап жүргөнүмө бул мен үчүн абдан жакшы нерсе. Динара эжекенин бүгүн концерти болуп атат. Жакында эле эл артистин алды. Аны менен биргеликте эртең туулган күнү дегендей, ошонун баардыгын бириктирип туруп, анан бир каалоо тилек айтып койсоңуз. Негизи Динара эжеге мурун эле бериш керек болчу эл артисти, бирок кеч берди. Ошентсе дагы мен куттуктайм Динара эжени. Негизи Динара эже мен эл артист алды дегенди укканда ойлогом, эл артист эмеспи депчи. Себеп дегенде ойлочумун, эл артист болуш керек деп, эми ал кишилерди канча жылдан бери элге кызмат кылып жүрөт. Ошон үчүн мунун баардыгы орусча айтканда достойно, эң сонун. Мен колдойм. Ар дайым Динара эже бактылуу болуңуз, көп жашаңыз. Кыргыз элинин маңдайында ар дайым ырларыңызды ырдап, бизди сүйүнтүп жүрө бериңиз. Биз сизди жакшы көрөбүз. Биринчиден Динара эжекебизге чын жүрөмдөн ден соолук каалайм. Себеп дегенде биринчи байлык ден соолук дейт го. Ден соолук болбосо чыгармачылыкта эч нерсе болбойт. Ушул Динара эжекебизге ден соолук каалайм, узун өмүр каалайм. Анан кийин чыгармачылык ийгилик каалайм.
ар дайым талыкпастан канча жыл буга чейин иштеген болсо дагы ушунча иштесин. Ошол эжекебизди чын жүрөктөн сыйлайбыз, урматтайбыз жана бүгүнкү туулган күнү менен куттуктайбыз. Ошол сыйлап, урматтап, инеңиз мен Омар. Сыр болбосо, Омар мырза, туулган күнүнө эмне белек кылайын деп атасыз? Мен чынын айтайын, туулган күнүм бүгүн эле билдим. Бул жакка келип билдим. Азыр байкаш турабыз го. Бүгүн 9 сентябрь, туулган күнү 10. Демек сиздин дагы бир күнүңүз бар экен. Эртеңби? Анда болсо, эртең сөзсүз түрдө чалыш. Гүлен эже, сиз чыгармачылыкта сиңдиси болосуз, Канча жылдан бери таанышсыздар Динара эже менен? Негизи чыгармачылыкта мен жүргөнүмө 15 жылдан ашты. Бирок мен негизи эле кичинекей кезимден бери Динара эжекемди кумир тутуп, ошо Динара эженин ырлары менен чоңойгом. Андыктан мен үчүн Динара эже ошо кичинекей кезимден берки эжекем десем болот. Эстеп көрсөңүз, 15 жыл болуптур чыгармачылыкта жүргөнүңүзгөчү. Биринчи жолу Динара эже менен кайдан кантип тааныштыңыздар эле? Эсиңизде барбы? Мен айылда кичинекей кезде окуп жүргөндө Динара эже көп барчу биздин немеге, концерт коючу айылга. Ошондо концерттерине вообще калбай барып турчумун. Ошол кезде таанышкам. Азыр болсо Динара эжеге болгон каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз, Сүйүктүү эжекем эмне дейм? Мынакей жакында эле ошо эл барктап, эл кадырлап, эл артист намын алды. Куттуктайм чын жүрөктөн. Өмүр узун болсун, дагы көптөгөн чыгармачылыкта ийгиликтерди жаратып жүрө берсин. Сүйүктүү апа, сүйүктүү чоң апа болуп, биздин арабызда жана кыргыз элинин арасында көптөгөн ийгиликтер жаратып жүрө беришине тилектешмин. Марс мырза бүгүн дагы конок катары чакырылган. Ыр белек кылып коеюн деп, сөзсүз түрдө. Кандай каалоо тилек айтасыз Динара эжекеге? Эмне демекчимин, ошо Динара эжебиздин туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Бар болуңуз, эч качан оорубаңыз, бир туугандардын жанында дайыма эле күлүп, жайнап жүрө бериңиз. Дагы бир жолу өздүк байрамыңыз менен куттуктайм. Бар болуңуз. Сыр болбосо, эмне белек кыласыз Динара эжеге? Буюрса мен колуман келген белек берем да, азыр өзүм. Эмне бересиз? Бирдеме айткам, ошону берем да го. Өзүңүздөрчү? Ооба. Эч кимге айтпай Кудай буюрса, Динара эженин эртең ресторанга бизге чакыруубуз бар. Ошол жактан өзүдүн бир белегибизди бергенге даярбыз. Жакшы. Биз да угуп калдык, жакында үйлөнөт экенсиз. Качан тойго даярдык кандай болуп атат? Кудай буюрса, ошо 21 сентябрда ошо Бишкектин ичинде эле үйлөнүү үлпөт тоюм болот. Буюрса, силерди да чакырабыз, келиңиздер, конок болуп отуруп кетиңиздер. Ошо бир гана той болуп турсун кыргыз элибизде. Шаарды кыз Аида деп ырдап жүрүп, Аидаңызды таптыңызбы? Аиданы алайын десем, Аида журналист болуп кетиптир да койчу. Мен өзүм өмүрлүк жарым аты Мээрим. Анда тоюңузда таанышабыз да, сөзсүз. Кудай буюрса. Сахнага алыстан келген күйөрманы чыгып, ыраазычылыгын билдирип, батасын берип, Динара Акулованын көзүнө жаш алдырды. Бул алган медалдарын уктумда бүгүн келип анакта шашып. Сарайга кете берсин кызым. Дайыма мындай ырды, мындай күйлөрдү эч ким ырдап жете албайт да. Мен bunu şurada bana sıkıntı tattırar. Ben de beşinci yaşıyorsun. Hiç vaktinde şu elim çurtumlu patasına bakasın. Tata kabul olsun. Андан соң Казакстандан келген эл ырчысы чапан кийгизип, жоолук салып куттуктады. Ак жоолукту ана болуңуз. 100ге жеттиңиз, 100ге жеткенче сахна төрүнө түспөңүз. Бактылуу болуңуз.
Динара эжекебизди бүгүнкү чыгармачылык кечи менен чын жүрөктөн куттуктайм. Эжекебиз биздин кумирибиз, кичинекей кезибизден бери ушул эжекелерибиздин ырларын угуп, сугарылып чоңойдук десек болот. Ушул эжекебиздин дагы 10 сентябрь туулган күнү, меники да туулган күнүбүз бир. Ушундай кыргыз эл артисттери менен азыр филармониядагы да Сыймык байкебиздин концерти болуп атат. Ал жакта да байкебиздики 9 сентябрь ушундай уда, ушундай сахнанын каймактары менен бир күндө төрөлүп калганыма абдан кубанычтамын. Эжекебиздин бүгүнкү чыгармачылык кечи менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Көп жашаңыз, оорубаңыз, ден соолуктуу болуңуз. Дагы да болсо элибизди сүйүндүрүп, жагымдуу чыгармаларыңыз менен бизди кубандырып жүрө бериңиз. Эртең Динара эжекебиз туулган күнүн тосот экен, барасыз да ал жака? Жок, мен тилекке каршы. Өзүңүздүн туулган күнүңүздү тососуз? Эртең тилекке каршы өзүмдүн туулган күнүмдө башка жакта болуп калам. Ошого байланыштуу эжекебизди бүгүн ушул поздравление менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Sevgittikçe canına Sevdim Sana bolgan Tatlı ekin marına Suranam canına Mirbek Atabeka Динара эжекени биринчи туулган күнү менен куттуктайбыз. 18 жашыңыз кут болсун. Ар дайым ушул бардыгыбызды кыргыз элин өзүңүздүн сонун чыгармаларыңыздар менен кубандырып жүрө бериңиздер. Мен абдан ыраазымын Кудайга. Ушул бала кезден баштап Динара эжекенин ырларын чоңоюп өскөнбүз. Чоң биздин чыгармачылыгыбызга да көп таасир эткен эжекелердин бири. Эми эже жөнүндө айтыштын деле кереги жок. Бардык кыргыз эли билет эжекебизди, жакшы көрөт. Үй бүлөсүнө ынтымак, ыйман, чын ден соолук, узун өмүр каалаймын. Бүгүнкү концертиңиз кут болсун. Мындай концерттин далайына дагы Кудай буйрса биз дагы күбө болуп калалы. Жана ошондой эле жалпы Динара эженин угармандарына, күйөрмандарына узак өмүр каалаймын. Себеп дегенде Динара эженин күйөрмандары болбосо Динара эже болбойт эле. Ошондуктан силер дагы бар болгула. Аттың-ай, армансыз жаштық-ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттық-ай. Аттың-ай, армансыз жаштық-ай, өмүрүң өтсө да алтындай шаттық-ай. Супсул болуп, татынакай болуп келип калыптырсыз. Кандайсыз? Калдым, жакшы. Динара эжекеге болгон каалоо тилегиңизди айтып койсоңуз. Динарага уже канча күндөн бери эле жакшы каалоо тилегимди айтып атам. Ошонун баардыгын Кудайым кабыл кылсын. Жана дагы айттым, майлуу сүттүү болсун, алган наамы. Жакшы наам, жакшы адамды жакшы учурда, жакшы мөөнөттө тапты деп эсептейм. Чынын айтканда эрте эле алса болмок, анткени бирден бир татыктуу инсандардын бири Динара. Анан 2 майрам туш келип, кош келип дегендей, жакында эле эл артисти деген сыйлыкка ээ болсо, мына эртең туулган күнүн белгилеген турат да. Ошон үчүн туулган күн бул улуу майрам ар бир инсан үчүн. Анткени 90го чыкса дагы туулган киши ошол туулган күнүн өзгөчө майрамдайт. Анткени ушул жарык дүйнөгө келген кандай жашоону басып өтсө дагы туулган күн бул улуу майрам. Ошол улуу майрамың кут болсун Динарочка. Өмүрлүү, таалайлуу, бактылуу бол. Элиңдин эрке кызы болуп жүрө бер. Кыргыз Республикасынын эл артисти Султан Каримов. Деңгелгиз чең жеткиз сырчы Султан Каримов. Агай, сиз менен ушундай жакшылык, той, концертте деле көрүшүп жүрөлү деп айтайын дагы. Анан албетте бүгүнкү кеченин, бүгүнкү концерттин күнөөкөрү Динара эжекеге болгон каалоо тилегиңиз. Албетте бүгүн болсо Динаранын туулган күнүнө арналган чоң чыгармачылык концерти болуп жатат. Мен дагы чын дилимен Динара сени куттуктайм. Аман бол, бар бол. Албетте мамлекеттик Кыргыз Республикасынын эл артисти деген наамды эч ак эле алышың керек болчу. Бирок Кудай буйрса мен ойлойм
ар бир нерсенин өзүнүн убагы бар. Бүгүн келген экен ошол убак. Ошол улуу чоң мамлекеттик наамды алышың менен да куттуктайм. Балдарыңдын, кыздарыңдын, неберелериңдин сый-урматын көр. Элибизге дагы эле албан ийгиликке жетишип, чыгармачылыгың өркүндөп, көптөгөн ырларыңды элге сиңирип жүрө бергин. Мен сени аябай жакшы көрөм. Бар болгун дагы бир жолу туулган күнүң менен. Динара эжеке, концертиңиз менен, анан алган сыйлыгыңыз менен, наамыңыз менен, ошо менен биргеликте туулган күнүңүз менен да куттуктайбыз. Кандай сезимдер болуп атат? Концертиңизди соңуна чыгардыңыз. Бир чоң жүк түшкөндөй болуп атабы? Өз негизи элдин адамы болуш өтө кыйын. Анан жылына концерт берип жүрүп 2-3 жыл берилбей калды эле. Ошо элге кызмат кылайын деп туулган күндө эле ойлогон жокмун. Мен алган сыйлык бул элимдики, себеби элим бар, мен бармын. Чын жүрөктөн ушул сыйлыкты элим чындап эле канча жыл мурун эле берип айтып жүрүшкөн. Анан алганыма өтө кубандым, албетте. Ар бир эмгектин жыйынтыгы болот да. Ошондуктан өтө кубанычтамын. Ушундай кош майрамды элим менен бөлүшкөнүмө абдан бактылуумун. Жакшы күндөрүңүз көп болсун. Сиздин туулган күнүңүзгө, анан ушул алган наамыңызга арнап бул концертти уюштурдуңузбу же буга чейин эле пландалып жүргөн нерсе беле? Буга чейин эле пландаштырып жүргөм. Мен сыйлык алам деп ойлогон эмесмин. Себеби 7-8 жыл катарынан документ тапшырсак деле өткөн эмес. Мен күткөн эмесмин чынын айтканда. Негизи 31-инде мен Баткенге учуп кетишим керек эле. Анан Баткенден алып калышып, мен самолетко билетим да күйүп кетти. Анан түшүнгөн жокмун эмне болуп атат деп. Анан эртеси концертте айтышты, ушундай сыйлык приказ чыкты деп. Албетте кубандым. Чоң Кызыл Аянтта дагы элим менен бирге болдум. Чында элиң кубанып турса, бул чында өзүңдү элдин адамы экенин сезет экенсиң. Өтө ыраазы болдум. Биринчилерден болуп ушул жакшы жаңылыкты ким айтты, кимден уктуңуз? Мен өзүм жетекчилерим айтты. Управление культурадан эртең менен чалышып айтты. Министерство культурадан чалып айтышты. Жана өзүм продюсерский центрде продюсерлерим айтты, балдарым айтты. Катарынан эле бардыгы айтып атышты. Анан бир туруп ишенбейсиң, бир туруп сүйүнөсүң. Кубандым. Сиздин эртең туулган күнүңүз болот, бирок бүгүн эле куттуктоолорду алып баштадыңыз. Белектерди алдыңызбы? Кечээ да алгам, бүгүн да алдым. Мен залды карап көрсөңүз, көбүнчө аксакалдар келди. Аталар, апалар, эжелер, байкелер, кичинекей бөөктөр деле жүрөт, жаштар деле жүрөт. Анан баягы Гүлшара эжем айтмакчы, бардык поколение нурчу сушу Динара деп. Аябай кубандыра берет дайымачы. Ансарындай күйөрмандарым келип 2 күндөн бери белектерди берип атат. Негизи туулган күнүм эртең 10 сентябрь. 10 сентябрда дагы эң жакындарым менен, ушул концертте кызмат кылган балдарым менен чогуу майрамдайсыз, майрамдайсыз. Кесиптештерим да келишет буюрса. Өтө жакшы. Ушунча көп гүл алдыңыз, кучак толо гүл. Ушу сиз гүл дүкөнүн ачсаңыз деле болчудай. Мунун бардыгын кайка алып барасыз? Үйүңүзгө батабы? Ошону ойлоп атам. Чоңураак машина заказ берип алып кеткиле деп айткам. Мынакей достор, ушу менен концерт дагы соңуна чыкты. Зал толо эл, кучак толо гүл, бардыгы өзгөчө сонун өттү. Ушундай эле жакшылыктарда, тойлордо, концерттерде кайрадан амандашканча, кайрадан көрүшкөнчө сиздер менен мен Аида Багышбекова болдум. Биздин каналга сөзсүз түрдө катталып, комментарий жазып, анан лайк басканды дагы унутпаңыздар.